мына көрүп турганыңыздардай колумда бир өзгөчө спорттун түрүнүн ушундай бир шайман отурат. Ооба. Бүгүн биздин студияга өзгөчө бир конокторубуз келип отурат. Сиздер менен таанышып, маекти кененирээк ачып берели, Ооба, бүгүн жаңы оюн десек дагы бүгүн ушул жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөлүчү. Негизи Ооба. жаңы оюнбу, жаңы оюн эмеспи, бизге Кыргызстанга качан келген дегендей. Кёрлинг деген спорттун түрү боюнча маектешмекчибиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушул эле Кёрлинг федерациясынын президенти Тынчтыкбек Саматов жана ушул эле кёрлинг боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Айбек Асаналиев конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Кутмандатаңыздар менен. Жақсы, абдан сонун чакырганыңыз Ой, керемет. Келиңиздер эми мына ушул экран артында бизди Кыргызстандын 7 дубанынан ары бир жерден региондон айылдардан көрүүчүлөрүбүз бар. Анан бул колумдагы таякчаны дейбизби, шайманды дейбизби? Буларды буга чейин Олимпиада оюндарынан көргөндөрү бар, көрбөгөндөрү бар, Ушул оюн тууралуу биздин Кыргызстанга качан келген, ушул тууралуу айтып берсеңиздер. Келиңиздер, учашка кетиңиздер. Атым Тынчтыкбек Саматов, Кёрлинг федерациясынын президенти болом. Бул федерация 2016 жылдан бери түптөлүп жатат. 2016 жылы биз Олимпийский комитеттен ошол спортту ачканбыз, лицензия алып, Международный олимпийский комитеттен келип Кыргызстанда Министерство спорттон дагы уруксат алып лицензия алдык. Ошо менен 2017ден жүрүштөр башталган. Эң сонун негизи эле кёрлинг деген эмне? Бул ушул спорттун түрүнө баягы тарыхына токтоло кетсек. Кёрлинг деген өзү Шотландияда 14-15 кылымда жаралган. Ал малда кышында суук болот, минус 30-дан бери койду. Ошондо шахтерлор кечинде эмне кылыш билбей барып ошол муз аянтчага чыгып, көлдүн жээгине чыгып, музду тазалап, шыпыргылар ошондо щетканын ордуна, азыр сиз көрсөткөн ордуна ал шыпыргылар болгон. Таш жөлөкөй эле таштайт эле. Ким жеңсе ошол бир үй деп коет эле, тоголок мындай сызып. Ким жеңсе ошо менен утуп кетет эле, ошондой мелдештер болот эле. Ошо менен кёрлинг деген сөз өзү англискеден которулганда кёрлинг завивание деп коет. Завивание крутить деген. Бул мындай өзү крутить этип, ошол үйгө туруп калат. Ошондон кёрлинг деп 14-кылымда жаралган. Негизи бул спорттун түрүн дагы биз олимпиадаларда көргөндө дагы кызыкчумун. Мен чыныгы өзүмдү айта кетсем, аябагандай кызыкчумун. Качан Кыргызстанга дагы бул жаңы спорттун түрү келет деп ойлочумун, бирок азыр сиз айтып атасыз 2016да эле келиптир. Ал эми олимпиадага качан кабыл алынды эле? Олимпиада өзү бизди 2016 декабрда бизди өзүнүн член болуп бизди киргизди. Ошондон бери биз 2017ден бери иште жүрүш баштадык. Ошондон кийин любой момент эле лицензия утуп алсак, жөнө берсек болот. Керемет. Мен суроону муну башкы машыктыруучубуз Айбек мырзага бергим келип турат. Бул оюндун ойноо шарттары кандай жерлерде ойнолот? Кыргызстандагы спортчулардын бул оюнга кызыгуусу тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат. Негизи эми бул оюн абдан бир мындайча айта кетсек, интеллектуалдуу оюндардын биринен деп айтсак да болот. Жаңылышпайбыз. Муну эми өз арада биз айта кетебиз. Негизи баягы шахмат менен салыштырабыз бир аз. Буга дагы жакшы бир ой жүгүртүү керек. Ооба, себеп дегенде бул жакта кандай атаандашыбызды жолун тособуз, кандай айланып өтөбүз, кандай бир жакшы багытка коебуз, ошол дагы бир ой жүгүртүү жакшы болуп, баягы кандайдыр бир мындай ыңгайлуу, жакшы бир орунду ээлеп калыш керек да таштар. Анан эми бизде азыр бул жерде баягы Локомотив спорт аянтчасында, ошол жерде муз аянтча бар, ошол жерде биздин балдарды машыктырып атабыз. Андан тышкары дагы баягы биздин жетекчиликтин колдоосу менен жакшы мамилелер бар. Орусия өлкөсүнүн башка ошол кёрлинг спорттун жетекчиси экөөнүн мындай достугу бар ортодо. Ошол аркылуу биз деген дагы көптөгөн жолу уже Красноярскийге барып, жакшы өзүбүздүн машыгууларыбызды өткөрүп келдик. Биздин кыргыздардын, кыргыз элинин ушул оюнду кабыл алуусу, жөндөмдүүлүгү кандай экен? Күрөшкөндөгө берип атабыз буюрса. Негизи эле эми баягы мындайча айта кеткенде кыргыз эли өзү мындай шыктуу эмеспи? Ооба. Кандайдыр бир спорт болобу же кандай бир иш-чара болбосун, биздин кыргыздын элдери мындай жөндөмдүүлүгү күчтүү да. Анан бат эле өздөштүрүп кетишет. Спорт болобу же мындай илимий жагы болобу, кайсы бирин айтсак дагы мындай өздөштүргөнгө жакшы. Анан биздин балдар деле азыр жакшы
бир жыйынтыктарды көрсөтүп атышат, жакшы оюндар жүрүп атат. Негизи ушу 2016 бул оюн эгерде негизделе турган болсо Кыргызстандачы дүйнөлүк аренага дагы бир башка командалар менен баягы бетме бет кылып чыгып ойноп көрдү. Эгерде чыга турган болсо башка командалардын баягы эки команданы баягы салыштыра келгенде дейт, башка командалар менен да биздикин салыштырганда кандай экен? Негизи ар жылы бизде чемпионаттар болот. Азия чемпионаты болот, катышабыз. Анан дүйнө чемпионаты болот, катышабыз. Дайыма международный фестиваль жаш өспүрүмдөрдүкү болот, көлдө өткөзөбүз Чолпон Атада август айында. Ошон үчүн даярдыктар бизде күчтүү болуп атат. 21-жылы биз полуфиналга жетип, кичине калды эле Кореяга барган лицензия бир финал Түркиядан утулуп калдык. Бирок барып калат элек. Жакындаган экенбиз. Ооба, жакындаган экенбиз. Эң сонун. Айбек мырза, айтсаңыз, негизи биздин азыр столдун алдында таштар турат. Биз эми таш деп айтканга айта берели. Туура Эмне экен? Себеп дегенде биз буга дагы эфирге даярдык көрүп атканда дагы, ушул бул жерге коюп атканда да ушунчалык баягы өзгөчө мына Айбек мырзанын алдында тургандагы биз жанагы чоң таш, эң чоң. Эң чоң таш деп айталы, ушунун оордугу дагы аябагандай көп экен. Сиз айтып атасыздар 8 килограмм дедиңиздер. Анан мунун өзгөчөлүгү эмнеде? Жана бул биз да Олимпиададан көп эле көрчүбүз, алдын эле сүртө бергенин көрчүбүз да, эмнеге сүртөт? Ошолорун дагы айта кетсеңиздер. Негизи бул таш өзү баягы мрамордон жасалган. Анан баягы бизде да суроолор туулган, эми Кыргызстанда да баягы мрамор көп эмеспи, биздин өлкөдөн деле чыгарсак болбойбу депчи. Анан негизи бул деген өзү Шотландиядан да жасалат көбүнчө бул таштар. Анан баягы вулкандык басым менен муну атайы баягы чыңашат да. Ошо менен баягы таштан ташка тийгенде бул сынбайт. Анан ошол себеп менен көбүнчө ошол жакта жасалып калат. Бул шаймандар боюнча айта кетсем, муну баягы щетка деп айтып коебуз. Себеп дегенде Анда биз жакшы эле баары эле туура эле атап турсак, муну щетка дедик, тигини таш дедик. Жок, бул неме окшош болуп атпайбы? Жанагы пол жуучу щетка менен тиги тегирмен ташка окшош болуп атпайбы? Ошодон эле биз неметип окшотуп эле. Мунун ошол мунун кандай болуп калат? Мунун максаты кандай болуп калат? Мунун алып бара турчу иши. Баягы негизи эл арасында баягы жалпак тил менен айтканда ошо көп эле баягы швабра деп айтат да. Бирок негизи эми туура аталышы муну щетка да. Баягы биз дагы телекөрүүчүлөрүбүзгө айта кетели, себеп дегенде баягы кичине биздин дагы эл, биздин да калк билсин. Баягы баарыбыз эле баягы ошо щетка деп атабыз, швабра деп атап атабыз, эми баягы билбегендиктен да. Негизи мунун аты баягы щетка деп аталат. Щетка менен баягы ушу таштын алдын сүрөбүз. Анан бул ташты да баягы жөн эле түп-түз кое бербейбиз, үтүктөй кылып. Мунун да өзүнүн баягы эми баягы ушинтип айтылып калат да. Анан муну баягы кичине айлантып кое беребиз. Баягы жолчонун баягы ин тарабы бар, ин деп бөлүнөт да. Ортосунан бияк тарабы, сол тарабы баягы ин деп бөлүнөт. Он тарабы аут болуп бөлүнөт да. Анан аут тарабы менен мисалы ыргытсак, баягы ички тарабын көздөй айлантабыз. Ин тарабы менен ыргытсак, бул оң тараптуу көздөй айлантып ыргытабыз. Бул ташты сөзсүз түрдө баягы айлантып ыргытуу керек. Себеп дегенде бул баягы айланып, анан кичине мындай дуга өңдүү болуп барып, теги үйчөгө барыш керек да. Бир ылдамдык менен барганга аракет кылыш керек экен да, Өтө ылдам болуп кетсе деле. Өтө катуу. Өзү могул ташты ырытканда 45 метрге ырытат. Аралыгы 8 килограмм. Болсо жок. Өзү салмагы 20 килограмм. Каяктан Биз 8 деп буну бир командада 8 шаар болот өзү. 8 таш болот бир командада. Ошондо 8 ташты бир команда ыргытат. Салмагы 20 килограмм. 45 метр ырытканда бул жөн оңой барбайт. Анан ошол менен щетка менен сүрөт. Астын жана музун тазалап кеткен да. Муздун астында сүргөндө өзүнчө эле пайда мындай суу пайда болуп калат. Ошонун суунун үстүндө балыктай сүзүп кетет бул таш дегенде. Балыктай. Азыр мындай суроо пайда болуп атат. Экран артында бизди көрүп аткан көрүүчүлөр дагы. Мисалы үчүн мен бул оюнду буга чейин ойноп көргөн жокмун. Мага да кызыктуу. Айдай бул баарына кызыга берет. Анан экран артындагы көрүүчүлөр дагы ушул оюнду биз дагы ойноп көрсөк болобу? Кайсыл жакка барсак болот? Кантип ойногонго шарттарыбыз бар деген суроо жаралса, кантип жооп беребиз? Бизде азыр буюрса локомотивде ачылган. Ошол Пишпек деген локомотивде. Ал жерде күнүгө саат кечинде арала тренировка болот. Жазылгандар биз сайттар бар, ошол жака чалып, телефондар бар, чалып катышса болот, жазылып. Катышканы бекер жаш балдарга. Биз азыр көбүнчө биздин мындай аракетибиз жаштарга болуп атпайбы, жаш өспүрүмдөргө өстүрүп, буюрса эмики келген Олимпиада Миланга сөзсүз түрдө чыгышыбыз деп
үмүттөнөбүз. Сонун биз сайтты айта кетелиби? Кантип азыр Ооба. мисалы үчүн азыркы кезде соц тармак, YouTube, Instagram, TikTok дегендей кайсылар бар? Биздин жетекчи өйдөдө айта кеткендей, баягы Facebook'та барбыз, ошол эле Instagram'да барбыз. Анан Curling Cage деп эле балдар терсе, ошол жактан чыгат. Ошол жерде биздин байланыш номерлерибиз бар. Анан ошо өзүлөрүнүн каалоо тилектерин да ошол жерге жазып койсо болот. Ошо менен биз менен байланышып кандайдыр бир дальше иш-чара жүргүзүп кете берсек болот. Керемет. Өтө сонун. Бул негизи ушул курама команда бар деп атасыздар. Бүгүнкү күндө негизи машыгуунун үстүндө экенсиздер. Анан негизги абалы кандай? Канаттандыралыкпы себептегенде балким курама командага дагы да күчтүү баягы улан кыздар керекпи же болбосо баягы өзүңүздөр дагы башка мамлекетке дагы көбүрөөк чыгасыздар деп атасыздар. Каржылоо маселеси дегендей. Бул жөнүндө Айбек жакшы билет. Жаш балдарды бул сбордунун башчысы, машыктыруучусу. Эми бул тармак боюнча баягы сиздер айтып атпайсыздарбы, дагы балдар керекпи депчи. Сөзсүз түрдө биздин жаштарыбызды баарын өстүрүшүбүз керек. Ошол эле маалда баягы жайылтуубуз керек. Себеп дегенде өйдөдө да айтып кетпедикпи, бул интеллектуалдуу оюндардын биринен. Ошол эле жерде баягы гимнастикалыкта кандайдыр бир шыктар болуш керек балдардын. Анан ошол эле жерден баягы физикалык жактан дагы даярдыгы күчтүү болуш керек. Бул эми баягы мындай кандайдыр бир көп бир шыктарды бир топко келтирип кеткен спорттун түрү деп ойлосок болот. Себеп дегенде мына мисалы тияктан баягы скип деп коебуз. башчысы. Команданын башчысы. Ал баягы үйдө туруп, каяка багытын жибериш керек, каяка ташты коюш керек. Ошолорду ойлонуп, ой жүгүртүп айтып турат да. Ошондой эле баягы шахматтык досканын үстүндөгүдөй, бияка кой, бияка ыргыт, мындай алып кел дегендей кылып. Тиги аркы беттеги спортчубуз, ал ошол айтып аткан команданы ошондой так жана туура аткарганга аракет кылыш керек. Өйдөдө айттыңыздар, баягы ошол таштын салмагын эсептегенди билиш керек. Баягы өтө ашырып ыргытып же жеткизбей койбой, так эле ошол көрсөтүп аткан жагын алып барып койгонго аракет кылыш керек. Ошонун салмагын Сезе билиш керек, сезе билип, анан ошону өлчөп ыргытканга аракет кылыш керек да. Анан баягы айлантуусу да туура болуш керек. Анан кандайдыр бир 2 метрге баягы айтып атпаймынбы, гимнастикалыкта шык болуш керек деп. Баягы шпагат түрүндө сыйгаланып, биздин да бут кийимдерди айта кетчү нерсе, бир бут кийимибиз сыйгалак болот, бир бут кийимибиз баягы муздун үстүндө сыйгаланбай турган баягы каптуусу бар болот. Ошондо тагыраак, ошондо бир бутуста сыйгалак, бир бутус мындай болот абы? Так, бир бутубуз сыйгалак, бир бутубуз так болот. Ошо бир тормоз болуш керек. Бир бут тормоз болот. Бири менен сүзөсүз, бирини кармайсыз бутуңузду. Ошондо Анан бардык эле спорт, бардык эле жерде келип жана каражатка такалабыз да. Анан бул спортко бөлүнгөн каражатыбыз жетиштүү элеби? Мисалы үчүн азыр Кыргызстан боюнча бир эле Локомотивде оюн жүрүп атабы, Көлдө биздин спорт клубубуз бар. Анан дагы Кыргызстандын 7 дубанына ушул оюнду жайылтканга канчалык мүмкүнчүлүк бар бизде? азыр ошол менен конечно аракет кылып атабыз, сүйлөшүп министерство менен каражаттарды бөлүшүшкө максимум жетишпей атабыз да. Мамлекет өзү азыр көбүнчө олимпиада жүргөн күрөш деген ошолорго мындай көбүнчө финансирование болуп атат. Бирок бир топту биздин урматтуу президент айткандай уже бөлүп атат бизге. Кудай буюрса аракет кылып атабыз биз дагы максимально көрсөтүп, что биз дагы мындай дүйнөдө чемпион боло алабыз деп. Главное, что бизден поддержка болсун мамлекеттен деп ошол жаш бөлүмдөрдү алып барып жүрөбүз соревнования. Ошолорду баары жокто отчет кылып тапшырып атабыз министерствого. Эң сонун Айбек мырза, кайрадан эле сизге машыктыруучу болгондон кийин сизге суроону көбүрөөк берели дагы. Негизи нолдон баштап келе алабы? Эч кандай эч нерсени билбесем, менин оюмча да бул спорттун түрүнө келиш үчүн жок дегенде спорт аянтчасында баягы тегеренип бийлей албаса дагы, бирок менин оюмча баягы кичине кадам таштаганды билиш керек деп ойлойм да. Анан эч кандай спорт аянтчасында дагы эч кандай кадам таштай албаган адамдар келе алабы? Албетте келе алат. Себеп дегенде бизде көп эле жаш балдардын арасында эле баягы эми бул оюнду билбеген, көрбөгөн ошондой балдар азыр кыз жигиттерибиздин баары эле ошондой болуп келишкен. Азыркы учурда мына жакшынакай мындай деңгээлге жетип, азыр ойноп жүрүшөт. Эми аны бул айта кетчү нерсе, мен деле билчү эмесмин башында. Мен деле баягы мына бияк жетекчилер чакырып кел могу жерге момундай спорт тап келдик Кыргызстанга. Ушундай бир багыттап атабыз. Ушуну өнүктүрөлү деп анан кандайдыр бир менден да бирдеме көрүштү окшойт. Анан биздин жетекчилерибиз ушинтип ишеним көрсөтүп алып келген бул спортко. Мен деле баягы
башка эми спорттун түрлөрү менен бизде баягы түптөлүп калган спорттор бар да. Өзүдө биздин жетекчи айтып кеткендей түптөлүп калган спорттор бар. Ошол багыт жак көбүнчө басым болуп, көбүнчө ошол спортторго карап калганбыз да. Анан бияктын дагы көз карашы менен бизде да ушундай спорттор болсун, мындай чыгыш тараптардын спорттору да бизде да өнүксүн. Кышкы спортта бизде жок да. Анан ошол спорттордон дагы бизде болсун деп алып келип, кандайдыр бир азыр ушундай бир жакшы түптөлүп келатат. Буюрса жакшы. Негизи бул спорттун түрүндө айымдар дагы бар, мырзалар дагы бар. Анан канча жаштан баштап алып баштайсыздар? Жашы негизи чектелүүбү? Негизи эми баягы кичине бир 10 жаштан болсо деген максаттар бар. Себеп дегенде баягы кичине өтө кичинерээк болуп калса дагы баягы муз үстүндө коопсуздук бар да. Таш оор, Кулап кетет, тигил болот, бул болот. Анан баягы эми 10 жашынан караштырып атабыз, бирок негизи 8 жашынан уже баштай берсе болот. Анан баягы кичине жашыраак балдар үчүн 8 жаштан мына. Даже 3 жаштан баштап 4 жаштан ырытсам, ошол жаштар үчүн таштар специально кылынган. Кичинекейлер үчүн, ал эми тигилер чоңдор үчүн, Айбек Бул мырзанын чоңдор алдында турган. үчүн. Тигиданы эле биз үчүн. Ошондо биздин башкы машыктыруучубуз бул ой менен 2016-жылы таанышты десек болобу? жок, мен кийинчерээк таанышып калдым. Ага чейин ол Жок, буга чейин көрчүбүз мындай ооба, олимпиадада. көрүп жүргөнбүз. Көрүп, ушул спортто ойноп көрсөм экен деген сыяктуу. Ооба, албетте. Тынчтыкбек мырза, чын эле ушул эмне үчүн так эле ушул Айбек мырзаны тандап калдык? Мен деймин, сиз айттыңыз эле, кыргыздар өзү мындай шыктуу деп, любой нерсеге алсаң духу бар, жетет. Анан өз көз караштуу дагы. Чемто бул спорт биздин чүкөгө окшоп калат. Шахматка логика болуш керек. Ошентип балдарды карап арасынан карадым эле, Айбекке карашып, Айбекти жүр дедим, чакырдым с собой деп. Бир болсо бузда ушул жакшы жүрөт дедиңиз. Бирок бир жылдын ичинде прогресс өтө күчтүү болгон. Айттым, бул бир жылдын ичинде эле полуфиналга жетти. Керемет. Азияттын полуфиналга жеткен. Сон. Биз өтө кубанычтабыз студиябыздан сиздерди көргөнгө. Буюрса алдыда мына ушул оюндун түрү менен Кыргызстандын мыкты спортчулары чыгып, сиздердин федерациядагы дагы өнүгүп, өсүп, олимпиадалык оюндарда биздин Кыргызстандын желегин желбиретсин деп тилек кылып дуа кылабыз. Суранабыз Кудайдан. Сиздерге чоң рахмат. Ийгилик каалайда.